بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها الله تعالى мактоолор болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават жана саламдар болсун. Жана бул китептин сахиби имам Шурунбулали рахимахуллахтан Аллах разы болсун. Жана бул китепти бизге пайдалуу кылсын иншалла эки дүйнөдө. Бүгүнкү сабагыбыз ошо тахиятул масжид, ошо нафил намаздардын уландысы. Негизги тахиятул масжид жана духа намазы жана кечки намаздар кандай окулат? Аларды үйрөнүп чыгабыз бүгүн Кудайым буйрса. Биринчи эле бул жакта ошо тахиятул масжид намазынан баштады. Сунна тахиятул масжиди би рак'атайни qablal julus. Мечитке кирген адам ошол тахиятул масжид окуйбуз. Негизги ошол нерсеге адаттанышыбыз керек. Биздин бай тахиятул масжид намаз окуганга кайсы мечитке кире турган болсок, отурбастан туруп эки рекет Аллах Таала менен саламдашуу болот. Бул тахиятул масжид дегени негизги, тахияту раббил масжид деген. Ошол мечиттин ээси менен, ошол бул деген Аллах Таала менен саламдашуу болот. Себеби саламдашуу, салам берүү ал мечитке болбойт, ал ошол мечиттин ээси болгон Аллах Таалага болот. Ошондуктан мечитке кире турган болсо, кандай мечитке кире турган болсо, ушул мечитке кирип эле отурбастан туруп эки рекет нафил намаз окуп отура турган болсок, анын сообу көп болот. Жана ушуга өзүбүздү адаттандырышыбыз керек. Бирок азыр көпчүлүгүбүз умрага барып жатабыз. Умра болуп жатат. Ошол умрага барганда Масжидил Харамга киргенибизде эле тахиятул масжид эмес, ал жакта таваф кылганыбыз жакшы болот. Себеби Масжидил Харамдагы тахия, саламдашуу ал таваф менен болот. Ошол таваф кылганы жакшыраак болот. Бул жерде эки рекет дедик. Эгер кааласа 4 рекет окусак да болот. Бирок эки рекет жакшыраак болот негизи. Болбосо эки рекеттен көп 4 рекет кылып окусак дагы жакшы боло берет негизи. Wa ada'ul fardi yanubu an hadith. Wa kullu salatin addaha 'inda dukhul bila niyyati tahiyya. Жана шундай бир абал болуп калды. Тахиятул масжид окушубуз керек делик. Эгер ошол макру вакыттар болбой турган болсо да, тахиятул масжид окуйбуз. Эгер мечитке кире турган болсоңуз, фарз намаз окулуп жаткан болсо, сиз түз эле бар фарз намазга кошуласыз. Ошол фарз намазды окуу тахиятул масжидтин да ордуна өтөт экен негизи. Жана кандай намаз болбосун, сиз кирип эле сүннөт намаз окудуңуз, пешиндин 4 рекет сүннөтүгө кириштиңиз, же болбосо ошондой башка бир сүннөттөргө киреше турган болсоңуз дагы, тахиятул масжид ниетисиз эле ошондой кирсеңиз, анын ошо тахиятул масжид дагы ошол менен өтүп кетет негизи. Бул дагы ошол Аллах Таала менен саламдашуу болуп эсептенет. Эгер мечитте бир жерде жумуш кылып жаткан болсоңуз, мечитке кирип чыгып жаткан болсоңуз, биринчи киргенде эле эки рекет тахиятул масжид окуп алган болсоңуз, ар киргенде эле ал окуш шарт болбойт. Ошол биринчи киргениңизде эле ошо тахиятул масжид окуп алып, калганы да жөн эле кирип чыксаңыз болот негизи. Тахиятул масжид окуш мустахаб болот, окубай калса күнөөкөр болбойт негизи. Сообу көбүрөөк болсун. Аллах Таала мага ошол өзүнүн рахматыны, сооптун көбөйтүрсүн деген адам ошол тахиятул масжидке өзүн адаттандырса жакшы болот. Жана ошол мечитке кирип жатканыбызда Аллахумма фтахли абваба рахматик деген дуаны көбүрөөк айтышыбыз керек. Чыгып жатканда Аллахумма инни ас'алука мин фадлика деп, Аллах Таала сенин фазилетиңден сурайм деп. Кирип жатканда Аллах Таала рахматың эшиктерин мага ачкын деп дуа кылып киргенибиз жакшы болот. Ва нуди баракатани бa'da al-wudu'i qabla jafafi. Бирок жана ушул жерде биздин мазхабта тахиятул масжид азыр отуруудан алдын окушубуз керек деп жатабыз. Бирок ошол отуруп алган болсоңуз да туруп окусаңыз болот тахиятул масжид. Тахиятул масжидти ошол отуруп алган болсоңуз, кайра туруп эки рекет кайра туруп окуп алсаңыз да жайыз боло берет негизи. Ва нуди баракатани ba'da al-wudu'i qabla jafafi. Жана эки рекет намаз мустахаб кылынды. Дарат алгандан кийинки дагы нафил намаз. Ушу намаздарга негизи өзүбүзгө адат кыла турган болсок жакшы болот. Дарат алгандан кийин ушу даратыбыз кургабай туруп, дарат алып келип, дарат алгандан кийин отурбай туруп дагы эки рекет намаз окуй турган болсок, ага ваджаба лахул жанна деген пайгамбар. Жаннат ага важип болот, бейиш ага важип болот деген. Ошондуктан эгер бул намазга дагы өзүбүздү адат кылсак өзүбүзгө, иншалла бул дагы
bizge ошол бейишти bizge beyiştin jolun жеңилдетирет иншалла. Wa arba'un fasa'idan fi duha. Jana 4 rekat namaz. Salatul duha deyilet. Kun kötörülüngönden başlap, kun çıkıp жаткандан ошол найза бою дейлет. Ошо найза бою көтөрүлгөндөн баштап завалга чейин окусаңыз болот. Ошонун убакыты болот. Духа намазынын убакыты ошол баягы айт намазы окула турган учур болот. Ошол убакыттан баштап, күн көтөрүлгөндөн баштап, ошол күн чак түшкө жакындап калган, яны ошо завалга чейин окусаңыз болот. Ошол учурунда сиз духа намазыны 4 рекет болбосом 4 рекеттен 12 рекетке чейин окусаңыз болот. Бирок ошол алардын эң орточосу ошо 8 рекет болот. 8 рекет ошо жакшыраак болот, афдал болот. 8 рекетке чейин эгер духа намазын окуй турган болсок, ал жакшы болот негизи. Сооп болот иншалла. Wa nudiba salatul layl. Jana salatul layl bul degeni bizdin tahajjud namazыбыз. Salatul layl. Bul salatul layl кейбір алымдар салатул лейлді бұны фарз деп те аташқан негізі. Тахаджуд намазы фарз дейишкен дагы болгон. Кейбірлер мустахаб деген, кейбірлер сүннет, бирок бул азыр мустахаб намаз болот. Тахаджуд намазы бизге үммөткө ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы кечки намаздарды калтырбаган. Ошо тахаджуд намазын калтырбаган. Ошо салатул лейл мустахаб болот. Бул эң азы ошол 8 рекет окуганыбыз жакшы экен негизи. Болбосо андан дагы аз окусак да болот негизи. Болбошондой 8 рекет же андан дагы көп окуй турган болсок, биз ошол бүт бул алымдар, олиялар, ошол пайгамбарлар өзүнө адат кылган бул кечки намаз. Ошондуктан кечки намаз бул күнөөлөрдү кечирет, биз сизге көптөгөн соопторду алып келет, сизге көп ачылбаган эшиктерди, Аллахтын рахматыны сизге ачат. Ошондуктан кечки намаздарга дагы биз адаттанып, ошол 2 рекет болсун, 4 рекет болсун, 6 рекет болсун, 8 рекет болсун, же андан дагы көп болсун, канча көп рекет окуй турган болсок, бизге ошончо сообу болот, Кудайым буйрса. Wa salatul istihara. Жана истихара намазы. Көпчүлүк сурай турган, же болбосо көпчүлүк ошо кызыга турган истихара намазы ал дагы мустахаб намаздардан. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга Куранды кандай үйрөткөн болсо, ошондой кылып дагы үйрөткөн. Себеби зарыл болгон намаз болгондугу үчүн ким эгер бир ишке, анын башына бир иш келип кала турган болсо, бир кыйынчылык келип кала турган болсо, же бир нерсени тандоо керек болуп калса, ошондой иштерде анда ошол истихара намаз, яны истихара деген Аллах Тааладан жакшылыкты талап кылуу. Ушул иште жакшылык барбы же жокпу деген. Ушул ишти кыла турган болсом пайда болобу, болбойбу? Ахиретиме пайдалуубу, бул дүнүйөмө жана ахиретиме пайдалуубу деген бир иште ошол турган болсо, анда ошол истихара намазын окуп, Кудайдан сурай турган болсо, Аллах Таала анын жүрөгүнө ошону салат, ошол менен ошол ишти кылып кетиши мүмкүн. Же болбосо Аллах Таала анын жүрөгүнөн ал нерсени алып салат дагы, ал ошол ишке колу тартпайт, ошол ишке путу тартпагандан кийин ал иштен кайра кайтат. Же болбосо Аллах Таала анын түшүндө дагы бир ага аян бериши мүмкүн. Бербесе дагы ошол истихара намазын окуп ошол ишке киришет. Эгер Аллах Таала ал кишиге каалабаган болсо, ал иш болбой калат. Ошол менен ошол ага пайдалуусу болгон болуп эсептелет негизи. Бул истихара намазы ошол өз 2 рекет намаз окуйсуз. 2 рекет намаз окулат бул жерде дагы. Биринчисиде Кафирун сүрөсүн, экинчисиде Ихлас сүрөсүн окуганыбыз жакшы болот. Ошо намазды окуп бүткөндөн кийин дуасы бар. Аллахумма инни астахирука би'илмика ва астaqdiruka biqudratика ва ас'алука мин фадлика ал'азим fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri deb. Alloh taolo bul ishti, o'sha boshlab жаткан ishimdi, dunyoimda, jashowimda oxirisi menga foydali bo'la turgan bo'lsa, anda faqdurhu li va yassirhu li deb. Alloh taolo menga taqdir qilgin, jana menga jengil qilgin deb duo qilar ekanmiz. Alloh taolo summa barik li fihi, andan keyin menga berekeli qilgin deb duo qilamiz. Va in kunta ta'lam anna hadha al-amra sharrun li. Eğer bul işten menga jaman ekenligini bilseng, dinime jana bul dunyoyuma eğer
жамандыгын биле турган болсоң, аны менден, мени андан бургун деп Аллах Тааладан дуа кылат экенбиз. Ушул жерде кийин дагы өзүбүздүн кажетибизди Аллах Тааладан сурайбыз. Ошондуктан ошол дуаны эгер кылып акырында өзүбүздүн кажетибизди сурай турган болсок, иншалла Аллах Таала кийин анын бир түшүбүздө же болбосо анын бир жүрөгүбүзгө, анын бир жагыны бизге жүрөгүбүзгө салат иншалла. Бул истихара жана бир эле жолу кылынбайт ал. Истихара кылынганда көп жолу кылынат. Буну 7 жолго чейин кылынсын деген негизи. 7 жолу эгер бир ишке кол сала баштай турган болсоңуз, же бир азыркы жигиттер үйлөнүп жаткан болсо, бир кыз чыккан болсо, мисал, ал кызга үйлөнсөм жакшыбы же кандай болот деген ойдо турган болсун, же болбосо бир адам бир ишти баштап жатат, же болбосо бир сапар кылгысы келип жатат башка жака, же hatto bir umra kılıp, je bolsam hajga qanday bolbosun bir saparga chiqib жаткан иштерде istihara кыла турган болсо, же bir бизнес баштап жаткан болсун, же башка кылып жаткан болсун, анда istihara намаз окуй турган болсо, Аллах Таала анын жүрөгүнө ошол 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу, 7 жолуга чейин эгер istihara кыла турган болсо, Аллах Таала ага бир жол көрсөтөт, Кудайым буйрса. Wa nudiba salatul haja. Kийинки намазыбыз ошо кажет намазы болот. Кажет намазы болот. Эгер Аллах Таала ошол бир пендеге бир кыйынчылык берип койсо, бир башына бир иш түшө турган болсо, Аллах Тааладан 2 рекет намаз окуп, ошол кажетини сурай турган болсо, Аллах Тааладан өзүнүн муктаждыгын сурай турган болсо, анда дагы 2 рекет окуп, дарат алып 2 рекет окуп, Аллах Тааладан ошол муктаждыгын сураса, иншалла Аллах Таала анын муктаждыгын берет, Кудайым буйрса. وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان. Жана Рамазандын акыркы 10 күнүн кечесини тургузуу, яны ошол ибадат менен өткөрүү мустахаб экен. Акыркы Рамазандын акыркы 10 күнү, керек болсо ошол 10 күндө этикафка отуруш керек. Мечиттерде этикафка отуруп, ошол 10 күндө тахаджудтарга туруп, кечесин ибадат менен өткүзө турган болсо, бул пайгамбарыбыздын сүннөтү дагы бизге. Пайгамбарыбыз да ошол акыркы 10 күндүгүндө ошол белини бекем байлап, ошол ибадатка кайым болгон. Ошондуктан эгер биз да ошондой кыла турган болсок, мустахаб ибадаттарды, нафил намаздарды ошону көбөйтүрсөк, тахаджудду көбөйтүрсөк, анын сообу көп болот. Wa ihya laylatal eidain, жана 2 айттын кечесинде дагы, Курбан айт менен Рамазан айтынын кечерисинде, эртең айт деп тургандын кечесинде ибадат менен, нафил ибадаттар менен ошол кечени тургузсак, өткүзсөк, иншалла анда дагы өтө көп сооптар болот экен. Walayali 10 Zilhijja, жана Zilhijjanын 10 күнүнүн кечелери. Ал кечелери дагы 10 күндө биз эгер тахаджуд намазын калтырбай турган болсок, анда дагы бизге көптөгөн сооптар ваада кылынган иншалла. Walaylatul nisf min Sha'ban, жана Шаъбан айынын 15-күнү. 15-күнү дагы биз ошол күнү ибадат менен өткүзө турган болсок, ошондо дагы негизи бизге көптөгөн сооптор болот. Бул ошол 1 жылдык күнөөлөргө кефарат болот экен. Ошол азыркы Шаъбан айынын 15-күнү биз эгер тургуза турган болсок, ошол кечени ибадат менен өткөрсөк, 1 жылдык күнөөлөрүбүзгө кефарат болот. Wa yukrahu al-ijtima' ala ihya'i laylatin min hadhihi al-layali fil masajid. Бирок ушул жерде дагы бир билип ала турган нерсебиз, ушул азыркы кечелер, өткөн кечелер, азыркы айтылган Зулхижжанын 10 күнү кечеси болсун, айт күнү кечелери болсун, ошол кечелерде мечиттерге чогулуп, ошол күндөрдө кечелери мечиттерге чогулуп, ошол кечелери ошол жерде чогулуп ибадат менен өткүзүштүк, мечиттерге чогулуп алыштык макруh болот экен. Ар ким бул нафил ибадат болгондугу үчүн канча болбосун нафил ибадатты биз адамдарга көрсөтпөй, жашырын кылганыбыз жакшы болот. Ошондуктан бул нафил ибадаттар болгондугу үчүн буну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бул жак мечитте чогулуп сахабалар менен кылбаган, сахабалар дагы андай пайгамбарыбыздан кийин дагы чогулуп мечиттерде кылбаган. Ошондуктан бунун ахли илимдер ар бир адам өз үйүндө башка адамдарга көрсөтпөй, риядан, сумадан сак болуп, ошол ибадаттарды өткүзгөн, өздөрүнүн үйүндө өткүзгөнү жакшы болот дейт. Wallahu a'lam bis-sawab.